Эми о эгемендүүлүк күнүнүн астында интернет булактардан жана маалымат каражаттарынан өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мени СДПК партиясы политсовети саясий кеңеши да кыргызча айтканда ошо опубликовать этишти. Кожобек Жайчыбековди биз партиянын мүчөлүгүнөн чыгардык депчи. Бирок биринчи маалымат каражаттарына чыкканда себеби жок чыкты да, себеби жок. Эмне себептен чыгарганы белгисиз болуп чыкты. Андан кийин кайта ошо секретарынын өзүнүн маалыматы боюнча чыкты. Кожобек Жайчыбекович СДПКга эгерде СДПКнын жакын адамдары же болбосо СДПКнын тегерегиндеги адамдарга, иш козголгон адамдарга ошо күнөөлөр тастыкталып калса, бул партияда болбойм деп айткан, ошо сөз үчүн деген бир дооматтар коюлду. Анан кайта да ошо интернет булактарынан чыгып атат. Ошо мен Марал радиосуна барып журналисттер менен маек кылганда суроо жоопко жооп берген экенмин. Ошол жерде суроо берилип атат. Аны YouTube'тан жана тиги интернеттен карасаңар көрсөңүздөр болот. Ошол жерде жазылып атат. Кожобек Жайчыбекович эгерде мынакей азыр СДПК партиясынын көпчүлүк мүчөлөрүнүн кулактары чыгып, ушу коррупцияга аралашкан деген бир күнөөлөр, доолор коюлуп атат. Эгерде ошолордун ошондой күнөөлүү адамдар, коррупцияга аралашкан адамдар болсо, сиз бул партия менен кайтадан барасызбы же барбайсызбы деген суроону берип атат. Мен жооп берип атам. Эгерде ошо ТЭЦтин тегерегиндеги бөлөк коррупцияларга аралашкан болуп, ошол СДПК партиясынын жакын адамдары, ошонун ичиндеги адамдардын күнөөлөрү тастыкталса, бул партия менен барууга мүмкүн эмес деген өзүмдүн оюмду айтып атам. Ошону булар азыр обосновать этип, ошол эки негиз кылып алып мени партиядан чыгарып атат. Менин түшүнүгүм боюнча ошондой. Эми мындайда комитеттин жетекчилигин алыш үчүн бул жогорку кеңештин өзүнүн уполномочиясы. Бул жогорку кеңешке берилген. 120 тизмекти партия берип туруп шайлоого чыгат. Өзүңүздөр билесиздер. 120 ичинен элдер канчалык добушун берсе, ошол партияга, ошол адамдарга, ошонун ичинен саналып депутаттыкка өтөбүз. Депутат менен 38 депутат элдин ишенимине ээ болуп, ошонун ичинде мен дагы келгенбиз. 38 депутат келип, партиянын атынан келип, жогорку кеңешке депутат болуп мандатталгандан кийин фракция түзүлөт. Фракцияда өзүнүн жоболору бар, өзүнүн регламенти бар. Жогорку кеңештин өзүнүн жоболору, өзүнүн регламенттери бар, ошол боюнча иш алып барабыз. Комитеттерди бул партияларга берилген эмес, бул фракцияга берилет. Комитетте эгерде мен ишимди алып бара албай, же болбосо туура эмес, аброюна шек келтирген, жогорку кеңештин аброюна шек келтирген нерселер болсо, анда бул маселени көтөрсө болот. Ошон үчүн мен ойлойм, бул деген дагы жөн эле кызганыч болуп отурган убак, аны жогорку кеңеш өзү чечет деп ойлойм.